саламатсыздарбы? Менде да товарлар келди. Распаковка чек кылам. Бул жерде 2 эле товар, ошого да распаковка кылып коеюн. Мен дайыма билесиздер, өзүм биринчи жолу заказ кылып жаткан товарларды, жаңыдан заказ кылып жаткан товарларды сөзсүз түрдө распаковка кылып чыгарам. Мына бул биринчи товар. Эмне товар десеңиздер, тадам! Детский кепка ушундай сонун. Уже сайттарда окугандар бул кепканы сайттан аябай көп жолу көргөн болуш керексиздер. Мен да көп жолу көргөм. Мына ичинде ушундай форма кылып турганы бар экен. Ушундай коробкада келди. Кыйшыйбай, сонун келди. Өзүмдүн кызыма заказ кылгам. Ушундай розовый цветин. Качествосу көрүнүп жатат болуш керек. Бул жагы сыймалак кеткен, атлас материал экен. Сырты бул жагы сеточный и бул жагы сырты. Басы канча деп жатсаңыздар, 171 сом. Ооба, кепкалардын баасы ар кандай болуп бөлүнөт. Албетте качествосуна жараша и бул оформленияларына жараша. Бизде мындай кепкалар канча сом экенин билбейм, чындап карабай эле заказ кылып турмун. Бирок өткөндө угуп калгам, эң простой эле, эң эле бир арзанын 150 сомго алдык депчи. А бул аябай красивый экен. Бизде ушу 450-500 сом болуш керек, эгер адашпасам. Же андан да кымбат болушу мүмкүн. Ушундай сонун болгону 171 сомго өзүбүздүн кызыбызга заказ кылдык. Сонун, караңыздарчы, кандай стильный жылтырактар менен. Булар мончок экен, булар да мончок. Прям точно сүрөттөгүдөй. Мен сүрөтүн да чыгарып коем. Качествосу аябай бекем, жакшы экен. Сразу эле кармаганда эле билинет го, мындай сүлбүрөгөн, эптеп, септемей эмес да. Вот 171 сом. Коробканын ичинде эмне болду экен? Мурдагыдай эле ушинтип жазып алгам, ошол жактан карап, баасын айтып атам, кайсы товар чыкса ошону карапчы. Бул самындар экен. Өткөндө кара самын заказ кылгам, мында болсо ушул самын заказ кылгам. Азыр ушул самындар тренд, мода болуп атат да. Аябай жакшы. Жыты сонун. Аябай рекламадан көп көрүп калдым, аябай макташып атат, сонун депчи. Кирди жакшы кетирет, жана да аябай көп пайдалуу нерселери бар экен. Ошон үчүн заказ кылгам Кытай сайтынан. Бул уже бизде магазиндерде, базарларда сатылып жатат. Бул 2 штук самындын баасы 85 сомго заказ кылдым. Бизде канча экенин точно билбейм, аны да тактап коюш керек экен. Бул жерде 2 штук, ортодо көрүп атасыздар, ачканда бир пакетикте 2 штук болот. Мына бул жерде граммы турат, 200 граммдан 2 штук. Чоң эле и оор эле экен. Эми өзүбүз колдонуп көрөбүз. Жана рекламадагы сөздөрдү кайра мен барып окуйм дагы, эмнелерге керек эле, кроме кир жуугандан башкачы. Ошолор чынбы, чын эмеспи баардыгын окуп, колдонуп көргөндөн сөзсүз түрдө честный отзыв дагы калтырам кийинки распаковкаларда. Берки кара самын боюнча, мына сүрөтүн коюп коем, ушул самын боюнча колдонуп жатабыз. Негизи аны обязательно бальзам менен колдонуш керек экен, анткени самын менен жууганда чач катып калат го. Өзүнүн дагы личный бальзамы бар экен. Азыр мен мындай эле бальзам менен колдонуп атам. Кийинкиде ошол өзүнүн бальзамын да заказ кылып коеюн деп атам. Ошол кара самынды өзүнүн бальзамы менен да колдонуп көрөм. Эффектин дагы айтам. Азыр учурда колдонуп жаткан учурубуз. Өзүнүн гана болгону башка бальзамдар менен, обычный эле биздеги сатылган бальзамдар менен. Бул акыркы товар, мына бул жерде бүткү. 3 товар болчу. Бул баллончик. Өткөндө билесиздерби, баллончик заказ кылдым деп аткам. Ушундай менен экен. Бул, наверное, үйлөгүчү окшойт, түшүнүгүм боюнча мына. Ушундай болчу. Сүрөтүн да сөзсүз түрдө чыгарып коем. Ушундай ичинде пух, ушул пуху менен болчу. Чоңдугу примерно ушундай. Ушундай эмне менен үйлөнүп деп отурбайбы, ушундай үйлөгүчү менен кошо комплект экен. Бул баллончиктин баасы 181 сом. Мына ушул баллончик үйлөп дагы тартып киргизип коем. Сүрөтүн бул жерден көрүп атасыздар. Анан 181 сом. Мен ойлоп жаткам, Кыргызстандагы сыяктуу эле болуп калат го баасы деп. Көрсөм, мунун ушундай
үйлөй тургандагы бул насос болуп калат, ошондой насосу бар экен. Мисалы бул баллончикти же да башка баллончиктерди деле үйлөсөк болот. Даже экен. Үйдө бассейн да бар. Ойлоп атам, бассейнди дагы үйлөп койсо болот окшойт экен. Анткени бул бат-бат эле үйлөнөт экен да, андай деле күч кетпейт экен. Баштары бул жагы баллончикке мына бул жерине болот окшойт. Ошол бул насосу менен болгон үчүн экөөсү биригип, баллончик плюс насос многоразовый, одноразовый эмес, башка баллончиктерди деле и постоянно колдонсо болот. Биригип 181 сом болду. Вот. Мына ушундай достор, сиздер дагы эч коркпостон заказ кылсаңыздар болот. Мен ушул баллончик менен заказ насосу менен заказ кылган окшойм. Мисалы дагы кийинкиде дагы баллон заказ кылып калсаңыздар, баарына эле насостун кереги жок да туурабы? Ошондо переводчик менен окуп, без насос эле заказ кылсаңыздар дагы болот. Бул сайттарда аябай мүмкүнчүлүктөр жакшы. Баардыгын по отдельности заказ кылса болот да. Элементарно бул самонду бир штук деле заказ кылса болот. Дагы кандай? Баардыгын по отдельности заказ кылса болот. Элементарно бул кепканы деле богунусу баарын заказ кылса болот же ушул көпөлөгү жогун деле заказ кылса болот, бабочкасы. Выбор аябай көп да. Бир эле түрүн коюп ушуну кааласаң да аласың деген нерсе жок. Детально дагы сатылат, кошулуп да сатылат, отдельно сатылат. Адам кандай кааласа, ошондой кылып заказ кылсаңыздар болот. Эч коркпой заказ кылыңыздар. Ал эми курска окуй электер окуп, ушундай арзан баада товар заказ кылып баштаңыз. Достор, товарларыбызды алып келдик. 3 товар келиптир. Распаковка кылам. Бул эми аз эле товар да, нарыдан бери дегендейчи. Булар эмне деп айтылат билбейм да, баягы элечи. Бирок түшүндүңүздөр, мындайынан. Кулакка суу киргизбей турганчы, мен сүрөтүн чыгарып коеюн, өзүмгө алайын. Мынча матрешка алып калыптым. Детский бул кулакка суу киргизбей турган 2 штук. Сарысы и көгү. Экөөсү биригип 46 сом экен. Ушул экөөсү биригип 46 сомго заказ кылгам сайтта. Базардан атайын көргөм. Бул 150-200 сомго сатылып аткан, Сиздер деле көрүп калдыңыздар болуш керек. Бир штугу 150 сом экен. Бул жерден 2 штугу 46 сом. Шорты кийип жүрбөдүм беле, ошон үчүн мындай кылып алдым. Кийинки товар подгузничтин көп болуп калабы. Дайыма заказ кылабыз. Мына ушундай. Бул канча сом эле? 95 сом. Бунун ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, бул жери сеточный, чукарагы, калыңырагы, ошого жараша баасы да болот да. Примерно бир 70 сомдон 300 сомго чейин болот. Бул сайттан заказ кылсаңыздар. Базарда 130 сом, 150 сом, 190 сомго сатат бир штугун. Базардагысы уже мындай да, неважно кандай болсо дагычы, эмне болсо дагы, сеточныйбы, калыңыбы, эмнеси болсо деле ушу бир эле баада сата берет. Ал жакта арзан кымбат болбойт. Эмнеден отличие болушу мүмкүн? Ошол саткан жерден, базарбы, магазинби, ошого жараша арзан кымбат болушу мүмкүн. Мындай баары эле товар. Бул шортик. Шортиктин баасын баасын билесиздер да, бул жака жазып койгон. Бул шортик 85 сомго заказ кылганбыз. 85 сомдук шортик, ушундай гөлгө ылайыкталган чукка. Материалы эми ошо кадимки эле шортиктин материалы. Кээ бирлер материалын сурап калат экен. Базарда сатылат го гөлгө кие турган шортиктер, ошондой. Узунурактары бар, бул кыскарагы. Ар ким эми өзү каалагандай заказ кылат. Бул 85 сом. Мындай шортиктер 350-400, примерно ушундай да, мен орто баасын айтып атам. Андан да кымбатрактары бар. Вот ушундай товарлар келди.